Анжеликанын экс-эри Урмат Бекболиев. Сен кече мага каршы жооп берем деп, видео чыгарам деп, отыр кашасын чалыпсың, кайрын чайрылыпсың. Анткени жердеги достоверный фактылар эмес. Ошо баланын, сен чыгарган баланын туугандары бияктан чыгып возмущаться этип, бүт документтерди предоставлять этишти мага. Көрсө ал бала Кореяда просто кырсыктап миграционный службага чыгып калыптыр. Бир нече саатка камалыптыр. Анан камалып атканын көрсүн туугандар деп короткий видео чыгарып туруп интернетке келип коюшуптур. Жардам бергиле туугандар деп. А сен моменттен пайдалана калып, ал видеону как будто ошол именно ошол бала силерге жибере албай калды. Ошонун азабынан тиги сен каршы өткөн видеодо чыккан тиги Муратбектин $64,000 каршы болуп калганыңды, а вообще $128,000 теңин баасы деп алган экенсиң. Ошол машинанын бул бала жибере албай атат деп сен кече айтып атасың видеоңдо. Аны уктум. Урмат Бекболиев. Айтып кашайта калып айтпай жүрбөйсүңбү? Мына азаматтар аркаңа кайрыла бул айтып чыгып атпайбы? Туугандарың нааразы. Сага ызырынып атышат, сотко өрөстүп атышат. Тезирээк ошо кече видеоңду удалить эт. Удалить эткенде кесип сураган теги ошо баланын атын бересиң. Атын атабай эле коеюн. Во-первых, аны менен договоруңар жок экен, ал бала менен. Касында договор жок экен. Жок, договор жок экен. Андан тышкары сен представитель колунда иштеген келинби кызбы, атын айтпай эле коеюн. Кореяга бара албайт экен. По каким-то себебим бара албайт экен. Жактан эме болгонбу, там депортация болгонбу, же какой-то кире албайт экен аяка. Анан ошол менен эле ошол Кореядагыларга аттарын жамырып көрүнгөн бизнесмендин атын жамырып, антип Урмат Бекболиев антпе, уят болот. Ошо видео боюнча жооп берип койсом, эми ар бир сөзүңө жооп берип отурбайт элем, бирок тиги ошо туугандар чыгып ушинтип атышат мага, кызымча болуп, Урмат Бекболиев нагыл алдап атат деп.